Коноктордун келгенде тааныштырганда биринчиден бул эко отель деп тааныштырабыз. Эко материал дегенде бул негизинен саман, ылай, баткак, жыгач. Шыпта болсо камыш колдонулган. Бишкектин четиндеги объезднойдогу камыш. Коноктор дайыма бул Европадан. Ошол эле немистер, ошол эле француздар, ошо Америка менен Австралия быйыл кичине көбүрөөк. Round mountains, then peaks, then the colors are different. Соңкөлгө контейнердин кереги жок, афреймдин кереги жок. Афреймдерди көрүп түшкөн бизге келген конокторчу. Только мен бул эмени жакшы көргөн үчүн эле жүрөм эмес. Албетте акча деле чоң мотивация. Кадимкидей эле машина пробка болгондой эле ат жол кадимкидей ат жолдон да бир эле жолдо жүрөбүз. Ошол жол пробка болуп эле тизилип калып атабыз да. Бирке тапкан акчасын баарын салганбыз. Анан улам ошо карыздаганбыз. Былтыр сезондун аягында эле аран кутулуп бүттүк. Эң эле кар таңы менмин Гитлердин англисче сүйлөгөн. Силердин поколениеңардан бул динозавр кайдан чыккан деп. бир сезондо канча табасыз? 500 миң чыгат. Сизди эмне кармайт бул жерде? Сизди ким кармайт? Жаныңызда жолдошуңуз жок экен дейсизби? Менин артымда экотуризмдин эң мыкты, уникалдуу үлгүсү турат. Бул Кызарт мейманканасы. Экологиялык таза материалдардан салынган дал ушул отелге жыл сайын дүйнөнүн ар кайсы бурчунан, өзгөчө Европадан жүздөгөн турист келип жайгашат. Туристтик сезондо бул мейманкана бүтүндөй бир айылдын экономикасын кыймылдатып турат. Бул бизнесте YouTube каналы алдыда дал ушул мейманкана эмнеси менен кызык туристтер үчүн, ичи кандай, сырты кандай, негизи эле буга канча каражат кеткен, дал ушул отелдин ээси Айзима менен бирге маектешип бардыгын айтып көрсөтүп берем. Мен менен болуңуз, кеттик. You can relax, so don't worry about this. It's one of the biggest. You scared me a bit. Your horseman name is Izat. Izat? Claire? William. Yeah. Izat speak a bit English. He will understand. In any case, if you will not understand each other, body language and Google Translate, it's welcome. Okay? Булар англиялыктар. Кичинекей кезинде ат менен үйрөнүштүр. Көбүнчө эле ошо эмелер келишет, жаңы мине откандар келишет. Биринчи жолу мине откандар. Анан ошону карап барыш үчүн ошо эки кишиге бирден атчы даярдайбыз. Ошолор алып барып келишет. The reins, it's only things which helps you to stop the horse. So that's why all the time you are keeping the reins gently but firmly. And is it like to go, gentle kick with the stirrups to the side, like both side or one, and you can do the movement with your body, yeah? And then they will understand to go. And we are making the voice. Yeah, to stop, you just pull towards yourself once, and they will stop. Okay? Yeah, and you are keeping your balance with your chest, which is supposed to be straight. The stirrups helps you to keep the balance. Okay, the legs is all the time parallel of the horse, and on the stirrups you are keeping just your shoe toe. Yeah, which is very important for your safety. 3 күндүк турга кетишти. Бүгүн болсо биринчи ошо Килемче деген жайлоого барып жатышат. Эртесен болсо Соңкөлгө чыгышат. Бизге эң жакыны ошо Түз ашуу деген ашуу. Ошака барышат. Анан эртесин 3-күнү болсо эртең мененки тамактан кийин келе беришет айылга кайра. Бизге деген алардын эң маанилүүсү аман эсен барып келиши. Айыз аттуулар күн сайынбы же канчада бири-бирине канча турист узатасыздар? Биздики ар кандай. Мисалы азыр эртең менен узаттык, кайра да түштө узатабыз. Алар болсо жанында атчылары болот, бирок жөө чыгып кетет алар мисалы. Ошон үчүн тректор ар кандай да. Атчылар өзүбүздүн эле жигиттер. Ооба, ушул айылдык эле. Ошо ат менен чоңойгон, ошо айылда чоңойгон эле балдар, байкелер, балдар. Быйыл канчанчы жыл кетип атат ачылганына? 4-чү сезон. 2023 ачылганбыз. 23, 24, 25, 26 иштеп атабыз. Бул өзү мурда кадимки эле эски үй болчу да? Эски үй жакта, көчө жакта болчу. Бул жерде бош болчу, эчтеке жок болчу. Анан биз курганбыз да. Мурда кийин бул Кызарттагы отель жөнүндө укпаган көрүүчүлөр үчүн сиздин мындай таанытымыңыз кызык болуп атат. Менин жолдошум ошо өзү Кыргызстанда гид болуп иштеген үчүн
меймандарыбыз бар болчу. Ошолорду бул айылда тосо турган жер жок болгон үчүн, анан бул жаңы салынып бүткөн жол бүтүп аткан үчүн дагы ойлонгонбуз ушул жерге бир жакшы конок үйү керек деп. Ошон үчүн да баштаганбыз. Анан менин конокторум келгенде тааныштырганда биринчиден бул эко отель деп тааныштырабыз. Анткени деген жалаң эко материалдардан курулган, анан эч бир зыяны жок. Жолдошум экөөбүз үчүн өтө маанилүү нерсе болчу ал. Анткени деген биз ошо эски үйдү бузганда аябай көп таштанды чыккан. Ошол таштандыларды көрүп биз аябай жаман болгонбуз да. Ар бир киши өзүнөн кийин ушунча бир таштанды таштайт экен деп. Эми биздин жер жүзүндө болгон ресурстарды азыраак колдонолу деп, мисалы кондиционери жок деп. Ошон үчүн бул баткактан салынган, жайкысын биз кондиционер колдонбойбуз, ысыбайт. Анан терезелерибизде ошо күндүн нурун 30% өткөрөт. Ошон үчүн ичинде салкын аба сакталат. Анан саман үй негизи ошол жылуулукту жакшы сактайт. То есть сырттан ысыкты киргизбейт. Кышкысын болсо ичтен жылуулукту чыгарбайт. Эко материал дегенде бул негизинен саман, ылай, баткак, жыгач. Негизги материалдар ушул. Анан биздин шыпта болсо камыш колдонулган. Бишкектин эле четиндеги объезднойдогу камыш. The opposite side of this place. Yeah. Кайсы өлкөлөр көбүнчө келишет, жылдан жылга көбөйүп атат деп атабыз? Негизи көбөйүп атат. Быйыл болсо ошо Австралиядан келген коноктор эң көп. Анткени деген алар Инстаграмдан көбүнчө видеолорду көрүшөт экен. Кичине улгайып калгандар болсо ошо газетасында бир 2-3 блог болуптур Кыргызстан жөнүндө. Ошон үчүн кызыгуу жаратып, ошол өлкөдөн келген конокторубуз быйыл көп. Анткени 2 күн биринде эле каяктансың деп сурасаң, анда Австралия деп жооп беришет. Негизги келген коноктор дайыма бул Европадан. Көбүнчөсү. Ошол эле немистер, ошол эле француздар. Анан ошо Америка менен Австралия быйыл кичине көбүрөөк. Азиячы? Мен билгенден Азия дагы келет. Сингапур, Малайзия дагы көп, быйыл. Түштүк Корея келет, Малайзия келет. Бирок негизле ошо коноктордун айтымында Кыргызстан көп эле жерде популярдуу болуп бартат. Ошо социальный сеттен, Инстаграмдан видеолорду көрүп, көбүнчө ошо биздин ошо Кыргызстандын фотограф, видеографтардын да салымы көп. Анткени деген ошолордун кызыктуу жакшынакай видеолорун көрүп алып, анан могу кайер деп картадан издешип, мен ошол жака барам деп келип атышат. Ошон үчүн азыркы учурда жана жарнама, реклама аябай маанилүү. Быйыл болсо Кыздар отелде жаңылык бар экен. Мурда мына артымда турган 2 кабат эле негизги отель бар болгон болсо, эми мынтип коттедждер пайда болуп калыптыр. Бул деле ошол технология менен салынган саман, ылай жана жыгач. Ичин көрөлү. Элдер деген көпчүлүктөн тажап, ошо өзүнчө келип убакыт өткөргүсү келет экен деп, ошон үчүн ушул өзүнчө үйлөр салынды. 2 кишилик болобу, 3 кишилик болобу, же жалгыз келеби, анан кышкысындагы буюрса колдоно тургандай кылып, же бияка мешти коюп, ошо от жагып, анткени азыр Бишкекте деле каар жок болуп калбады, анан ошо каарга деле келет да адамдарчы. Өзүнүн кичинекей террасасы болот биякта, анткени азырынча бул аягына чейин бүтө элек. Анан мен жолдошума креативный көп нерселер оюна келе берет. Мондайды өзү жасады, атайын өзүнүн колу менен. Бул болсо эски куржун. Анткени биз ошо бүт этностилде биздин салтыбызды, биздин ошо көчмөн элибиздин кандай десем жашоо турмушун даңазалаган нерселерди көрсөткүбүз келет. Ошон үчүн ар бир ошо үйдүн ичинде ушинтип куржундарды декор катары илип койгонбуз. Анан биздики ошо көбүнчө эски менен жаңы айкалышат. Дагы бир жаңылыгыңыз барбы? Дагы бир жаңылыгыбыз сауна. Вау. Турдан кийин келгендейин ошо конокторубуз
чарчап келишет аябай. Көбүнчө европейцтердин кээ бирлери сонун минип келишет, кээ бирлери болсо жаңы минип келишет да биринчи жолу минишет да. Анан 3 күндүк аттурга барып келгенден кийин Жуунмайынча киргизбейсиз. жок. Андай деле эмес, эме болуп калат. Булчуңдары аябай ооруп, ошону жазыш үчүн анан сауна сунуштайбыз. Yes, this one is quite steep. That way, so we want to take this one. Yes. Then maybe this one you can do. Okay. Good luck with everything, yeah? Yeah, with the weather. Yeah, thank you. Yeah, bye. Bye. Where you find this bukhanki? We found it by with Alex and Vlad From Bishkek. Why bukhanka? because you can sleep in it Ah. and it looks And it really looks cool. nice. And it's four-wheel drive. It can take us everywhere. So Okay. that's why we chose it. Okay, thank you. Good luck. Бул болсо бельгиялык досторубуз буханканы арендага алып эми таштак жолдо, татаал тоо жолдорунда чыдамдуу деп ушул буханкаларды арендага алып саякаттап жүрүшүптүр. Азыр булар Кызат отелинен чыгып Соңкөлдү көздөй баратышат. Булар эми өздөрү маршрут түзүп, өздөрүнүн жолу менен эс алып жүргөн бельгиялык туристтер. Азыр туризмде элечи. Жер суунун баарына биз мындай цивилизацияны алып барып атабыз да. Кошуласызбы ушулойго? Афреймдер, билбейм, мен кече түштүк жээкте, көлдүн түштүк жээгинде болдум. Жаңы салынып аткан мейманканалардын баары эле мындай максимум цивилизация, максимум бир болушунча комфорт дегендейчи. Менин оюмдагы туризм мындай ошол аймактын өзгөчөлүгүн эске алып жасалыш керек го дейм. Кандай дейсиз ушуга? Соңкөлгө биз көбүнчө эле туристтерден сураганда эмне үчүн келесиңер дегенде, ошо биздин көчмөн жашообузду көргүлөрү келишет. Кыргыз деген кандай экен, кандай жашайт, кандай тарыхы бар, кандай салты бар, ошону үйрөнгөнгө келет да. Кыргызчасы кандай болуп калат билбейм, бирок действенная природа деген бар го, нетронутая природа. Ошонусун көргөнү келишет. А биз болсо кайра кээ бир жерлерде ошо тескерисинче алардыкын көрсөткүбүз келет да. Ошон үчүн Соңкөлгө контейнердин кереги жок, Афреймдин кереги жок. Афреймдерди көрүп түшкөн бизге келген конокторчу. Алар өзүнүн өлкөсүнөн, алар жанагы тиги биз Евродемонт деп жүрчүбүз деп эле элдин баары эметип калышпайбы? Ошол сыяктуу эле ошонун баарын алар көрүп коюшкан. Анан азыр болсо негизи эле бир дүйнөлүк эле тенденцияны байкасаңыздар, өзгөчө могу ковидтен кийин мындай возвращение к истокам деп коет да. Өзөгүбүзгө кайтуу. Өзөгүбүзгө кайтуу деген нерсе бар. Анан ошо Соңкөлгө барып душка түшпөй, ат минип, боз үйдө жашап, алар бир эмесинен, комфорт зонасынан чыгат. Өзүнчө бир ретрит алар үчүнчү кайра жаңылануу. Анан ошол бар, ошон үчүн бир баарыбыз бир ойдо болуп, бир нерсени кармансак сонун болот анда. Мен былтыр бул жака тур менен келгем да. Бул Аккөл, беркинчи кайсы? Айкөл, Аккөл, ушул эки көлгө чыкканбыз. Биз менен турга келген эжелер бул жерден кымыз алышкан, баняга түшүшкөн, ат минишкен, баал алышкан, жумуртка алып кеткен. Анын баардыгы сизде жок, анан сиз айылдаштардын баарынан ошолор таап бергенсиз. Анан отелге киши батпай калып, бир бөлүгүбүз коңшу үйлөргө жатканбыз да. Анан ошондо мага бир ой келди эле, бул отель бүтүндөй бир айылды багып, бүтүндөй бир айылды сүйрөп, көтөрүп, багып аткан бир экономикалык бир чоң иш долбоорго айланып калыптыр депчи. Бүгүн мен аны чоңураак масштабын көрүп атам, жаңы салынган коттедждердин ичиндеги бардык буюм тайымдардын бардыгы эле ошол жергиликтүү өндүрүшчүлөрдүк экен. Ошол эле Маткасым компаниясынын, Кыргыз Икеясынын продуктылары турат, шейшептер, бардык керектүү жабдыктын баары ошол жергиликтүү брендтердин логотиптерин көрүп алдым дагы, мен аябай сүйүндүм. Керек болсо ошол эле уус чеберлердин шырдактары, бардыгы ошол жергиликтүү кол өнөрчүлөрдүн колунан чыккан эмгектер. Анан кичинекей эле бир аракет, кичинекей эле бир ушундай ишкердик бүтүндөй бир тармакка таасир
эте алат экен, анан мунун потенциалын сизден уккум келип атат. Турист деген акча короткону келет да. Ошол канча турист биздин өлкөбүзгө келсе, ошончо акча бүт жака тарайт. Аэропорттон түшкөндөн баштап, ошо ал кайра аэропортко барып учуп кеткенге чейин. Ошол эле магазин, бүт алган нерсесин баары жол кире, маршрутка, такси бүт баары эле. Анан ошон үчүн мындай айылда дагы жумуш орун болсун, айылга дагы акча текши тарасын деп ошонубуз бар. Өзүбүз деле мисалы аттын баарын жийип алып, анан биздин эле аттар чыгат десек деле болот болчу да. Бирок айылдан ошо аттарды алабыз. Ошол өзүбүз үчүн мисалы маанилүү да. Анан биз деген тынчтык корпусунун волонтеру менен тыгыз байланыштабыз. Биз ошо волонтерлорго бияктан бөлмөбүздү берип, анан алар болсо гидтерге англисчени жакшыртып, алар жок дегенде ошо соодалашканы, акчасын айтканы, анан жана базовый сөздөр болот го, ошолорду колдонгонго деп. Ошол сыяктуу эле биздин отельде ошо жумуш орну сезондук болсо дагы берилет. Канча жумуш ордун түздүңүз? Азыркы учурда бизде 5 киши ошо тазалыкта, анан ашчыларыбыз иштейт. Мисалы бул жакты куруп атканда деле ошо айылдыктар келип иштеди. Башка жактан дагы ошо Караколдон устабыз келди, бирок андан башкасы бүт жергиликтүү калк иштеди да. Ошо анан сиз жана айтып кеткендей эле бул такси. Анткени ар бир үй бүлөдө эле машина бар, ошолор менен бизден трансфер сурашат аэропорттон отельге, же болбосо көбүнчө маршрут эме да, Бишкектен бизге келсе, бияктан ат турун бүтүрүп алып, анан көлдүн тескейине кетишет. Ошол жака мисалы машинасы жок келгендер биз эме уюштуруп беребиз, трансфер уюштуруп беребиз. Ал болсо бияктагы эле жергиликтүү эле элдер. Is it your first time in Kyrgyzstan? Yes. You are from Belgium. Belgium. Wow, welcome to Kyrgyzstan. Your first impression about our country? Very beautiful. Very beautiful. A different kind of mountains, low, In Europe, different colors. No, It's peak, and here it's like I mean, no, there are round mountains, then peaks, then the colors are different. And right now you are going to hiking to the Songkol. Yes. yes. Биздин бүгүнкү турубузга чыга турган бул Кутман. Кутман англисче сүйлөйт. Кутман ат менен эле чыгат өзү. Бирок туристтерибиз болсо жөө басат биздики. Ошону бүгүн Кутман бизге жардам берип, туристтерибизди Соңкөлгө жеткирип берет. So, Mr. Gutman, tell us please. Канчада бир чыгасыз мындай күн сайынбы же? Болуп турса эле чыгам, кечээ түшкөм бүгүн кайра кетти. Болуп турса эле. Ооба. Биздин айылда мындай ат турга ылайыктуу жер болгондуктан туристтер аябай көп келип атат. Азыр эртең мисалы Сөңкөлдүн кырына чыкканда ал жерде пробка, түшүп келатканда ал жерде пробка, кадимкидей эле машина пробка болгондой эле. Ат жол кадимкидей ат жолдон да бир эле жолдо жүрөбүз. Ошол жол пробка болуп эле тизилип калып атабыз да. Күнүнө мисалы айылдан 100 киши чыкса, кайра ошол моментте эле 100 киши Сөңкөлдөн түшүп келаткан болот да бүгүнчү. Өзүңүз окуйсуз, иштейсиз. Окууну бүткөнсүз. Быйыл бүттүм. Мен өзүм ушул айылда эле 9-класска чейин окудум. 9-класстан кийин ушу туризм жагына шаарга тапшырып азыр окуп атам. Бир сезондо канча табасыз? 500 миң чыгып. 500 миң табасыз. Июнь, июль, август 3 ай сезонда. Ошо сезондо эле ошондой чыгып калышы мүмкүн да. Дүйнө эли аман болсо эле, ызычуу, жаңжал, согуштар аз болуп турса, болбой эле койсо, ынтымактуу болуп турсак эле, ушундай темп менен жакшы жалып жок баарын бирдей деңгээлде алып кетсек эле жакшы болот. Жакшы болот. Иштей беребиз. Tomorrow at Songkol. Enjoy. Enjoy of it too. Сиз ардагер гид экенсиз да ошондо, Получается. Ооба. Эң эле картаңы менмин гидтердин, англисче сүйлөгөн. Силердин поколениеңаран бул динозавр кайдан чыккан деп. Бардыгы. Ардагер дегенде жашыңыз канчага келди? 62, 63. Жап-жаш турбайсызбы? Не говори. Пока булар мен чыгам мен мондайларга. Кээ бир программаларда 15-20 километр басам.
Булар менен. Бул жолу программада мына местныйлар менен. Атак Арашанга өзүм алып барып түшөм. Көлүкөк, жөө 18 километр, 20 километр. Ошентип басам булар менен атайлап өзүм кээде беришет. Чатыркөлгө буюрса барабыз, булар менен барам. Тил билесиз? Ооба, мен англис тил, немис тил мугалими болчумун илгери. Мугалим болуп иштегем. Атайым бүткөм, институтту бүткөм. Чет тилдер факультетин бүткөм. Мугалим болуп иштечүмүн. Азыр эми булар менен үйрөнбөдүм. 10 жылдан ашты иштегениме. 10 жылдан бери китсиз. Андан ашты. Андан ашты. Азыр мен экөөнү тең жасайм. Водитель и гид. Машинамды алып жүрөм. Ошого анча-мынчаларга ыңгайлуу. Тарыхын Кыргызстандын Бишкектен баштап population geography дейт. Бүт баарын айтып берем. Ана музей, сүзей, буранадан баштап ошолордун баарын айтып беришин керек. Кээбиркилер гүлдөн бери сурайт эми. Баарын биле бербейсиң, айтам мен, я не флорист деп. Не, тетигилине деп сурай берет, мындай белгилүүлөрдү билесиң да. Аларды айтып берем. Бул муну tulip, же Edelweiss, Соңкөлдө Edelweiss өсөт да. Вот, this is Edelweiss деп. Кээбирлери кызыкпайт. Келди машинанын ичинде уктайт жол бою. Булар болсо кызыгат экеним. Жол бою жаратылышты сурайт, ошо келет. Айылдарды айтып берем. Билгенимди иши кылып айтып беришим керек. Кээде комузду ачыртып берем. Кээбирки guest house'тарда комуз бар. This is our national instrument деп туруп, комуз деп туруп чертип берем аны. Айзиманы мен улам бир жерден кармап алып интервью алып атам. Анткени Айзима бул жердин генератору, мотору. Азыр өзүнүн кыздарын менен ойноп жүргөн жеринен сауна жөнүндө сүйлөп эткем. Азыр кайра таппай калдым эле. Көрсө, эмне кылып жүрүптүр? Көрсө жагын тат, шешептерди чогулуп жүрөбүз. Жаңыңыз тынбайт Айзима, кантип жетишет? Ушул мага сиздин эмеңиз кызык да. Мындай сизчелик энергияны, сизчелик ушунча момундай дайыма стройдо болуш үчүн бул иште канчалык сүйүш керек өзү? Бул ишти Сизди эмне кармайт бул жерде? Жаныңызда жолдошуңуз жок экен дейсизби? Узак байке болсо дайыма эле Такай турда, бирде Соңкөл, бирде Кочкор, бирде Бишкек, бирде Ысык көл дегендей. Ушул иш жөнүндө жеке ойлугуңуз кызык да магачы. Эмне кармайт сизди ушул иште? Эмне кармайт? Сонун суроо. Узак экөөбүздөн эле Кыргызстан, Түркия Манас университетиненбиз. Анан узак туризм жагын бүтүргөн. Мен болсо ошо айыл чарба, анан практиканы ошо Германияда өтүп, анан Турцияда болсо окуумду уланткам. Окуумду улантып, анан эме ошоктон иштеп, ошоктон окуумду бүтүрүп, анан келгем, бирок ошо айткандай эле туризмдемин. Анан азыр деле ошо өкүнбөйм, анткени туризм өзүмө жагат. Кызыктуу, бирок ошо кызыктуу болгон үчүн жана сиз айтып атпайсызбы, энергия депчи. Ошон үчүн сезбейсиң болуш керек. Негизи бул эме да 24кө 7 сен конокторго жеткиликтүү болушуң керек да. Түнкүсүн бирдемке болуп калат. Кээ бирлер ооруп калат, кээ бирлер кеч келип калат, машинасы бузулат, дөңгөлөгү жарылат, сага келатып. Же болбосо мисалы ат туруна барып, андан жакпай калышы мүмкүн, ат минбейин болду, денем баары ооруп атат деп. То есть ошонун баарына дайыма онлайн болуп, же болбосо ошо биякта конокто болсо ошо жеткиликтүү болгондой болуп, аларга кызмат көрсөтүп, ошо өлкөбүздү таанытып атабыз да, Кыргызстандычы. Өзгөчө мисалы кызартты, анан ошол келген коноктор ыраазы болуп кетсе экен деп, ошо биздин босогобузду аттагандан баштап кайра коштошконго чейин болгон аракетибизди жасайбыз. Биз дагы ошондон эметебиз, рахаттанабыз. Эми мага баары бир бизнесте деп атабыз, ишкердик жөнүндө сөз кылып атабыз. Ошон үчүн мага акча жагы аябай кызык. Канчага турду ушул долбоор, эгер сыр болбосо? Анан экотуризм деп менимче бул мындай өз убагында буга канчалык, балким дүйнө балким буга келгендир, бирок биз үчүн бул жаңылык да баары бир. Биз мейманкананы башкача элестетебиз, туризмди башкача элестетебиз дегендейчи. Анан ушундай бир өзгөчө нишаны тандап алып өнүктүрүп аткандагы тобокелчиликтер, билбейм. Өзүн канчалык
актап атат? 2022 баштаганбыз. Анан ал убактагы баа менен азыркы бааны салыштыруу болбойт. Өзгөчө курулуш материалдары мененчи. Ооба. Анан 2 эсе балким 3 эсе канча кымбаттады бардыгы. Анан бирке тапкан акчасын баарын салганбыз. Анан улам ошо карыздаганбыз. Ошол менен бүткөн. Анан ошонун баарын былтыр сезондун аягында эле араң кутулуп бүттүк. Вау. 3 жылдан кийин. Демек өзүн 3 жылда актады. Десек болот. Быйыл уже эме десек болот, ошо кирешеге иштеп атабыз депчи. А так негизи ошо 3 жыл бою өзүбүздүн карсыбызды кутулуп бүтөлү деп аракет кылдык. Анан эми орточо мындай эме менен айтканда где-то $100,000 кетти бул эмеге, имаратка толугу менен. Анан ошо 2022 жылдын баасы менен бул азыркы учурда андай баа болбойбу билбейм. Жана суротпойсуңар эмне да кармайт депчи. Анан бул жерден только мен бул эмени жакшы көргөн үчүн эле жүрөм эмес. Албетте акча деле чоң мотивация. Анткени эме акчаң бар, мүмкүнчүлүгүң бар. Туризмде акча бар. Ошон үчүн бул дагы бир чоң мотивация. Ушул жерде жүрүш, ушул жерде иштеп, кызмат көрсөтүп, анан болгон билимиңди колдонуш. Why not дегендей, почему бы нет? Ошо. Мына ушундай достор, мен бүгүн Соңкөл көлүнө эң жакын жайгашып, дал ошол көлгө барам деген туристтердин сүйүктүү жайына айланган Кызарт отель жөнүндө айтып берип, сиздерди жакындан тааныштырууга аракет кылдым. Эгер видео жакса, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырып, досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуз болот. Муну мен каналыма болгон эң чоң колдоо катары, сиздин жеке колдооңуз катары кабыл алам. Ал эми кызыктуу ишкерлер менен маектерди, кызыктуу бизнес модельдер жөнүндө видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн Бизнесте YouTube каналына сөзсүз түрдө катталып алыңыз. Көрүшкөнчө.